Саламатсыздарбы? Бүгүн бизде конокто Айболот Айдосов, саясаттануучу. Саламатсызбы? Саламат. Көчмөндөр оюндары башталды. 5-чи Астанада ат чабыш болуп бүттү. Эми дагы ат оюндары болот. 13-үндө деп атышат, 12-си, 13-үндө. Сиз спортко кызыккан жана саясий жагынан спортту караган адис катары ушул жөнүндө сөз кылалы. Анткени спорт боюнча адистин баары азыр Астанада экен. Албетте. Кандай деп ойлойсуңар? Көрдүңөрбү ачылышын? Кандай болду? Ачылышы өтө тарыхый болду деп айтсак болот. Албетте бул жерде Казакстанга өтө чоң чакырык болду. Анткени жакында эле мына Францияда олимпиадалык оюндар бүттү. Албетте бул ушундай кандайдыр мындай тарыхый учурга булар өздөрү ушундай келип калышты. Салыштыруу болду. Салыштыруу. Алардын Франциядагы дүйнө жүзүндүк олимпиада оюндары кандай ачылды жана Казакстанда мына Астанада кандай болот деген ушундай күтүүлөр болду. Кече күнү биз көрдүк. Албетте Казакстан болсо ушул өтө бийик деңгээлди көрсөтүп, дүйнө жүзүндө таң калтыра алды. Дүйнө жүзүн боюнча азыр мына интернетке кирсек бардык жерде ушул көчмөн оюндарын барды талкуу кылып жатышат. Демек булар даражаны өтө бийик кылып, чыныгы мына Азия көчмөн маданиятын дүйнө жүзүнгө таанытканга, көрсөткөнгө, мындай ушуну продвижение орусча айтканда мындай түрткөнгө өтө чоң салым кылып, кече өтө бийик деңгээлде дүйнө жүзүндө таң калтыра алышты деп айтсак болот. Анан бул жерде дагы жакшы жерде айтып кетиш керек. Албетте бул көчмөн оюндар Кыргызстанда пайда болгонун булар ырасташты, ошол жерде көрсөтүштү. Токаев өзү айтты. Токаев президент, Казакстандын президенти, Борбор Азияда эң чоң мамлекеттин башчысы ошону айтып кетти. Кыргызстандын курама командасына биринчи ошол жерге кирип барганга, биздин желегибизди алып барганга булар уруксат берип, мүмкүнчүлүк берген. Бул дагы чоң урмат, сыйды көрсөтүп жатат. Грекия сыяктуу Олимп оюндарында дагы биринчи гректер чыгат эмеспи? Анткени алар ошону баштаган, ачкан илгери. Бул жерде дагы кыргыздарды биринчи жиберген туура. Эң туура болду, анткени биз баардыгыбыз билебиз, ушул Греция ушул өзү учурунда баягы Олимп тоосунун алдында ушул оюндарды өткөрүшүп, ошол убакыттагы эң алдыңкы элдер ошол жерге барып катышып, грек элдери ошол жерде таймашып, ошол учурда согуш да токтотулуп турган, чыр чатактар токтотулуп турган ушул оюн учурунда. Бүгүнкү күнү көчмөндөр оюндары дагы заманбап ушундай оюндарга айланып атат. Бул кандайдыр адамзаттын, цивилизациянын жаңы демине айланып атат. Ошол эле учурда бул оюндардын көптөгөн мындай сырлары, мааниси бар деп мен ойлойм. Эмне себептен? Анткени бул көчмөн маданияты негизи бүгүнкү мына акыркы убакыттарда ушундай мындай колдон кетип жаткан бир кандайдыр мындай балуктары колдон кетип аткандай, жоголуп бараткандай болуп сезилип турган. Бирок ушул Кыргызстан кичинекей мамлекет болгону менен ушул жерде ушул көчмөндөрдүн духу, руху жаралып кайра ушул жерде пайда болуп, бүгүнкү күнү бул дүйнө жүзүнгө бир кандайдыр жөн эле көчмөндөрдү эмес, мындай ушул сиз айтып аткандай баягы жок болуп кетип аткан маданияттардын, баалуулуктардын топтолушу платформасы болуп берип, керек болсо баягы кичинекей элдер дүйнө жүзүндө 10 боюнча 240 мамлекет болсо, андан да тышкары башка мамлекеттер, башка элдер көп. Алар мындай таанымал болгон. Бирок ушул көчмөндөр оюн аркылуу өздөрүн таанытып атышат. Ол жерде баягы таяк тартмай деген оюнду көп билген эмес, мисалы. Ошол жерде пайда болуп, Европа элдеринде бар экен, башка элдердер бар экен. Ошол эле биздин көкбөрүбүз, афган элдери ойнойт экен. Орусиядагы Алтай элдери. Бул болсо ушундай бир платформа болуп берип атат. Мындай кичинекей элдердин, кичинекей улуттар дагы өзүнүн ошол жерде үнүн көрсөтүп, керек болсо оонго чейин такылдатып атышат. Биз дагы барбыз, биз дагы ушул оюнга катышып атабыз, биз дагы ушул жерде жеңип, өздөрүн таанытып атышат дүйнө жүзүнгө. Биз барбыз деп. Кыргызстан ушуларга өзү мындай может мындай түшүнбөсө дагы, бирок ушундай бир аянтча түз берди. Ушун эң биринчи мааниси мен ушундай көрүп атам, көчмөн оюндорунун чоң мындай дүйнө жүзүндүк деңгээлге чыккан максаты. Экинчиси, бул жерде дүйнө жүзүн бүгүнкү күнү бардыгын баягы согуш жол менен чечип атат. Согуш жол менен бир акыркы жылдары эми ушундай убакытка келиппиз, тарыхый учурга ошо согуш курал жол менен мындай ачык карама каршы чыгып, бирин-бирин жамандашып, ушул жол эле мындай
бир нерсени чечкенге ушул жол колдоно башталды бүгүнкү саясатта. А бирок мына көчмөн оюндары, ошол эле спорт оюндары буларын дагы бир кандайдыр мындай жумшак түрдө ошол күрөштөр аркылуу мамлекеттер өзүн таанытканга, өзүнүн кызыкчылыктары жөнүндө айтканга, мындай таанымал болгонго колдонсо болот. И көчмөндөр оюндар дагы ушул максатта дагы жетишип атат азыр айтсак болот. Анткени ал жерде мисалы ушул эле баягы Иран мамлекетинин спортсмендери катышып атат. Кандайдыр ушул бүгүнкү цивилизованный дүйнө жүзүндө баягы мындай булар болсо колунан эч нерсе келбейт, же булар болсо жаман мамлекеттер деген алар да катышып тантып атат. Биз барбыз, биз баардыгыбыз жаман эмеспиз, биздин арабызда да жакшы адамдар бар. Могу баягы эл аралык СМИлердеги бизди жамандагандар бул чын эмес, жылмайып күлүшүп ошо менен дагы ушул оюн аркылуу өздөрүн көрсөтүп атышат. Ошол эле убакытта Олимпиада оюндарына көп мамлекеттер катыша албады. Ошолор дагы катышып атат азыр. Ошол кичинекей мамлекеттер олимпиадалык лицензия ала албайгандыгындар ошол көчмөн оюндарга барып биз барбыз деп көрсөтүп атат. И канча негизи эле ушул дүйнө жүзүн болсо эки эмеге чоң цивилизацияга бөлүнөт. Бул көчмөн цивилизациясы жана баягы бир жерде адам жашаган оседлый деген орустардын тилинде ортоктошкан ошол элдердин цивилизациясы. Бүгүнкү күнү мына көчмөндөрдүн цивилизациясы аркылуу бул жерде еще биз жакшы нерсени түшүнүп атабыз. Акыркы убакыттарда биз мындай баягы Чыңгыз Айтматовдун баягы китептеринде баягы маңкурттай элдер өзүн сезе баштаган, тарыхын билген эмес, маданиятын билген эмес, өзүнүн улуттук балыктарын билген эмес. А көчмөндөр оюндар аркылуу билген, бирок унутуп бараткан. Жаштардын арасында ушундай интернет болуп, технологиялар болуп, көп нерселер мындай туура эмес балыктар алдыга чыгып кетип аткан. А көчмөндөр оюндар кайра болсо эстетип атат элдерге. Силер мындай элсиңер, силер болсо атта жүргөн элсиңер, силер болсо күчтүү эл болгонсуңар, силер таймаштарда качкансыңар. Ал жерде баардык эле күч менен эмес, ал жерде интеллектуалдык оюндар да бар. Тогуз коргоол, ошо оюндар аркылуу дагы ошо көрсөтүп атат, силердин тарыхы байыркы элсиңер, силер жөнөкөй эл эмессиңер деп. Ушун баардыгы ушул оюн аркылуу чыгып атат. Анан бул жерде дагы бир нерсени айтып кетиш керек. Азыр мисалы мына акыркы Кыргызстанда болгон көчмөн оюндарда 2018-жылы ошол жерде көчмөн оюндарга дагы жаңы площадка кошулуп эле театр деген. Театр. Азыр мына Казакстанда болуп атат, азыр күтөбүз кандай болот экен, бул колдонбойбу, бирок театрдын дагы чоң орду бар. Анткени театр болсо адамдардын бир кандайдыр жаман нерселерин көрсөтүп бере турган күзгү. Баягы сатира болуп, бир кандайдыр адамдын жаман сапаттарын көрсөткөнгө театрды колдонулат эле байыртадан. Ошол жерде адамдар баягы көрүүчү болуп көрүп, ошол жерде өздөрүн көрүшүп, театр аркылуу жан дүйнөсүн тазалайт эле. Могу жерде калпыч экен, могу жерде алдап кетти, могу жерде мынтип кетти. Жашоодон алынган бир мисалдар аркылуу биз дагы ушундай болбойлук деп ошо театрларды көрүп, адам тазаланат эле. Ошол нерселер дагы ошол акыркы Кыргызстанда көчмөн оюндарда колдонулган. Мен ойлойм азыр дагы Казакстан ушундай бир кандайдыр жаңы бир ыкмаларды колдонот деп күтүп атам. Ар бир көчмөн оюндар мен оюмда бирин-бирин окшош болбой атат. Бирок негизги өзөгү Кыргызстанда түптөлгөнү ошол биз грек элдериндей өзүбүздү сезсек болот. Бүгүн болсо ушул чордону болуп, ушуну тууп берген эл кыргыз эли болуп атат. Айтып кетиш керек, ушул аркылуу биз өзүбүздүн ой жүгүрткөнүбүздүн деңгээлибизди көрсөтүп атабыз. Кыргызстан 6 миллион кичинекей мамлекет эмес, Кыргызстан болсо дүйнө жүзүндүк масштабта ойлой турган эл экен. Кыргызстанда ушул оюн пайда болду. Ким билет, эртең бул оюн Америкада ойнойт, Россияда ойнойт, Японияда ойнойт. Бунун деңгээли азыр Олимпиада оюндарга көп наразычылык да бар. Мүмкүн бул альтернатива болуп кетиши да мүмкүн. Ушундай дагы сөздөр бар азыр. Олимпиада оюндарында жалаң эле Олимпиада оюндарында эмес, деги эле жана чоң спорт деп коелучу. Ал илим, фармакология, анан акчанын таймашы болуп кетпедиби? Туура. Аябай. Бул жерде андайлар жок, тазараак десе болот. Ошон үчүн кандайдыр бир деңгээлде үлгү десе болот. Бул жерге дагы кошуп кетиш керек. Акыркы Францияда болуп жаткан оюндарда көптөгөн скандалдар болду, баягы гендер маселеси боюнча, мисалы бокста эркекпи же аялбы катышты деп. Ошондой бир маселелер азыр уже мындай ачыга чыга баштады. Азыркы көчмөн оюндарда андай маселе жок.
Анткени бул жерде баягы кандайдыр улуттук баалуулуктар, мындай традиционный ценности дегендей ушул оюн аркылуу көрсөтүлүп атат. Аял кандай болуш керек, эркек кандай болуш керек деп. Бул мындай кандайдыр кайра ошо адамдар болсо өзүнүн тарыхына кайрылууга бир кандайдыр мүмкүнчүлүк болуп атат. Биз кандай эл элек, кандай болгонбуз мурда, бүгүнкү күнү кандай болуп калдык деген дагы көчмөн оюнду көргөн адам ошол өзү менен өзү эле ушундай суроолорго өзүнүн ушундай суроо пайда болот. Ошол onu көрүп атканда, мен кыргыз турбаймынбы? Кыргыздар ушундай ат менен жүргөн экен, ушундай тогуз коргол ойногон экен деп баягы өзү менен өзү ойгоно баштайт ушул оюнду көрүп атып эле. Монголдор деле, казактар деле, тувиндер деле бүгүнкү күнү кандай жашоодо жашап атабыз деген дагы суроолор пайда болот. Ушул оюнда өзүң эле катышып атып эле, көрүп атып эле. Тиги азыркы Олимпиада оюндарда азыр бир кандайдыр мындай алдыга секирик болуп атат, бирок ошол эле убакытта туура болуп атабы, туура эмес болуп атабы дегенде суроолор пайда болуп атат. Көчмөн оюндарда кайра сенин мындай күч өтө турган, сен өзүңдүн баягы айылга баргандай сезип атасың да, ушул оюнга барып туруп, менин каным ушундай турбайбы, менин балыктарым ушундай экен, ата энем ушундай болгон экен, ушундай болуш керек экен деген бир кандай сезимдерди ойготуп атат. Ушунун эң чоң мындай орду бар деп ойлойм. Баягы Чыңгыз Айтматовдой баягы маңкурт болбогонго ушул дагы жол ачып берип атат. Өзүнүн тарыхыңды билип, өзүнүн балыктарыңды билип, ушул оюн аркылуу. Тиги спорт белдешинде дагы аябай көп мындай майдаланып кетпедиби? Кээ бир спорттун кээ бир түрлөрүн жаңы киргизип, башкаларын чыгарып, анан жанагы көзөмөл өтө күчтүү болгон. Анткени допинг пайдаланат экен, анткени адам мүмкүнчүлүгү кандай болгондо да чектелген да. Ошол чекке жетип калган. Андан ары, мисалы үчүн 5 метрге секире албайт өйдө. 2 метр 40 канча дүйнөлүк рекорд. Же 100 метрге жанагы Усейн Болт чуркагандан андан ашып 5 секундта баары эч ким чуркай албайт да, баары бир. Ошондой бир чекке жетип калды. Бул жерде азырынча жаңы болгон үчүн андай чектер жок. Таза. Допингдин кереги жок. Ар ким аны түшүнөт. Бирөө көзөмөлдөп допинг пайдаланбагыла деп айтпаса дагы баары бир катышкандар антпейт. Анткени азырынча таза. Азырынча дейли. Ушундай нукта өнүксө мүмкүн жакшы болот. Албетте, бул жерде сиз туура айтып атасыз. Көчмөн оюндардын менин оюмда да максаты жалган эле спорт эмес. Бул жерде азыр мына интернеттен деле көрүп атабыз, Facebook'та мына кыргыздар барып алып, ал жерде манас айтып атышат. Астананын көчөлөрүндө айылдамаларында отуруп алып манас айтып атышат. Ошол эле башка элдер дагы ошол жерде катышып аткандар ошол жердеги казактарды өзүнүн маданияты менен тааныштырып атат. Ошол убакытта казактар дагы өз маданияты менен ошол жерге келген туристтерди тааныштырып атат. Бул жерде маданий дагы аспекти өтө чоң роль ойноп атат. Бул жерде бири-бири менен таанышып атышат. Ошол эле убакытта таанышуу аркылуу еще мындай ички кандайдыр тарыхта мурун болгон нерселерди дагы эстеп атышат. Биз бир эл турбайбызбы? Биз сен сөзүң менин сөзүм окшош турбайбы? Сен комузуң менин дамбырама окшош экен, ошол тембри окшош экен деп ушундай бир кандайдыр жакындашуу да болуп атат оюн аркылуу. Бул да эң жакшы нерсе болуп атат. Бу жерде маданий аспекти болуп атат. Ошол эле учурда баардык эле баягы элдер, ошо көчмөн элдер байыркыда бир эл болгон. Ал дагы ушул азыр ойной баштап атат. Ушул жактан саясий дагы аспект чыгып кетип атат. Элдер биригип атат, бири-бири менен таанышып атат. Мисалы Алтай эли анан Кыргызстан ортодогу аралык өтө чоң. Бирок ушул оюн аркылуу биз кайра эстеп атабыз, биз ушул Алтай элиде эле тилдерибиз окшош экен, тувалар менен окшош экенбиз, хакастар менен окшош экенбиз деп. Керек болсо ошо Американда командасы азыр катышып атат көк бөрүдө. Алар деле айтып атат, мына ковбойлор экенбиз мурда. Ковбойлор менен баягы көчмөн элдер бирдей эле экен. Биз деле атты жакшы көрөт экенбиз, булар деле атты жакшы көрөт экен деп ушинтип бул дагы баягы Олимпиада оюнда дагы баягы теннис дипломатиясы деген бир убакытта сөз болгон эле. Баягы Түндүк Корея менен баягы Кытай менен Американын достошуусуна баягы пинг-понг ойноп атышып достоп кеткен. Бул жерде дагы ушундай оюндар болуп кетип, биригип кетип атышат элдер. Анан бул жерде жакшы нерсени айтыш керек. Кыргызстан ушунун башаты болуп, ушул оюн аркылуу мындай бир жаңы мисал көрсөттү. Кыргызстан элине дагы бир жаңы мисал көрсөттү. Биздин колубуздан бир кандайдыр ушундай конструкцияны түзүш, дүйнөлүк деңгээлдеги конструкцияны түзүш колубуздан келет экен.
бул Кыргызстанда эле туруп калбай, улуттук деңгээлде эле калып калбай, ошо биринчи көчмөн оюн болду, экинчи, үчүнчү, бул болсо андан кийин дагы анын жашоосу уланып кетти. Жашоосу уланып кетип, Турцияда жакында эле болду. 2 жылдан кийин мына Казакстанда болуп атат. Андан кийин азыр дагы мүмкүн ал жерде элдешип атат, ким эмки көчмөн оюндарды өткөрөбүз деп. Ал дагы эми акыркы эмес, азыр дагы мүмкүн башка элдер да катышабыз деш мүмкүн. Ошол көчмөндөр оюнунун ийгилигин дагы деңгээлин көрсөткөнү, араб элдери көчмөн оюндарын акчага сатып алып, өз мамлекетинде оюштурушкан. Биздин баардык ушул көчмөн оюнуна катышкан адамдар бир учурда Сауд Аравияга барып, ошол жерде биздин аттар менен ошол жерде жүргөнүн биз интернеттен көргөнбүз. Ушу менен биз көрсөтүп атабыз, Кыргызстанда ушундай жаратман эл экен, ушундай бир кандайдыр чоң долбоорлорду чыгарылат экенбиз. Бул жерде айтып кетиш керек, мүмкүн бүгүнкү күнү ушул баягы көчмөн оюндары бир кандайдыр импульс берип, саясий конструкцияга дагы, Кыргызстандагы саясий конструкцияга дагы импульс бериш мүмкүн деп мен ойлоп атам. Мен саясий аспекттен, саясий таанышуу катары көрүп, ушундай ойлор келип атат. Анткени Кыргызстанда 3 жолу ушул көчмөн оюн болду. Ушуну салыштырсак, Кыргызстанда 3 жолу төңкөрүш болду. 3 жолу төңкөрүш болду. Тарых көрсөтүп атат, бир дагы президент ошол төңкөрүштөн кийин анын жашоосу уланбады. Бир дагы саясий система уланбады. Ар дайым ушул жаңы төңкөрүш аркылуу жаңы бийлик келе баштады. Мүмкүн бүгүнкү күнү ушундай учур келди. Азыркы учурда Кыргызстан мындай салыштырмалуу башка борбор Азияларга салыштырмалуу биз болсо саясий жолдо 100 жыл алдыдабыз деп айтсак болот. Анткени биз көргөн нерселерди биздин жаныбыздагы биздин досторубуз, мамлекеттерибиз көрө элек. Саясий жакта биз өтө өнүгүп, тез өнүктүк деп айтсак болот. Анткени ушундай тез мындай саясий процесстер болуп кетти. Мүмкүн азыркы күнү ушул эле темп аркылуу мүмкүн азыр ушундай саясий системаны куруу убактысы келди. Туруктуу система түзүлө турган убакыт келди. Анткени баардыгыбыз да ушул Кыргызстанды башкарып аткан адамдарга байланбай, өзү система иштеп кете турган. Анын директор ким болсо дагы ага байланыспай система иштеп кете бериш керек. Ошондой системаны эгер азыр биз кура алсак, бул дагы тарыхый чоң иш болот. Кыргызстандын саясатында эле эмес, жалпы эле Кыргызстан тарыхында ушундай азыркы биздин башчылар ушундай система өзүнөн кийин калтырып кетсе, мен ойлойм буларды болсо билбейм, бир дагы 1000 жыл элдер эстейт дагы айтат. Ушундай биздин тарыхыбызда башчылар келди, саясий система куруп кетишти өзүнөн кийин, фундамент мамлекеттин. Ошол фундамент азыр деле иштеп атат деп. Дайыма эле баягы бир кандайдыр процесстер аркылуу өзгөрүү болбой, мындай ушундай бир туруктуу система өзү менен өзү иштеп кете турган. Анан ушул көчмөн оюндары ушулго мисал болуп атат. Ушундай кылса болот экен. Кыргыз эли ушундайга колу жетет экен, колунан келет экен. Көчмөн оюндар Кыргызстанда эле калып калбай, ушул жерде эле боло бербей, Турцияда болуп атат. Бирок кыргыздардын духу руху кетпеди, ошол жерде бар. Казакстанда болуп атат. Кыргыздарды ал жерде дагы урматтап сыйлап атат. Мүмкүн кайсы дүйнөнүн кайсы жерде болбосун, кыргыздарды эстейт. Кыргыздар башында турган. Бирок система уланып кетип атат. Турциядагы көчмөн оюнун директору мүмкүн башка адам болду. Казакстандагы бүгүнкү күнү Казакстан башчы болуп атат. Бирок башында турган кыргыздар, ошол Кырчын, ошол Чолпон ата, ошол Кыргызстан дайым болот. Ушундай аты калды. Ушундай ой келип атат азыр. Анткени мына көчмөндөр оюну Кыргызстанда жаралып, Кыргызстанда биринчи өткөрүлүп, анан кийин мына дүйнөгө жайылып баратканы кыргыз элине дух берип атат да. Мына биз жасай алат экенбиз ушундай нерсени, дүйнөлүк нерселерге жасай алат экенбиз деп, жете алат экенбиз деп. Ошон үчүн жанагы башка жактарга дагы жалаң эле мына оюндар же маданиятта эмес, саясий жакка, экономикалык жакка дагы таасир бериш керек. Таасир бериш керек. Мен ойлойм, таасир берип атат. Анткени элдер азыр ойгонду, элдер азыр башкача карап атат. Бүгүнкү күнү кыргыздар чындыгында мурункундай эмес. Мына акыркы Олимпиада оюндарда көрсөттү. Ошол жерде биз баардыгыбыз алтын талап кылдык. Только алтын алып келгиле деп. Мисалы 10 жыл мурун Кыргызстандан 2 спортсмен барса, бизге бир чоң ийгилик эле. Олимпиадага ошо илинип калдык деп, уже кандай чоң нерсеге жеттик дейт элек. Бүгүнкү күнү илтеген 30 адам барып, ошо жерде 30тун бир 20сы медальдер менен келишти, күмүш алышты, коло медаль алышты. Бирок кыргыздар алтын талап кылып атышат бүгүн. Бизге алтын керек деп.
демек элдер башкача өзүн сезип атат, башкача ойлонуп атат. Бул ийгиликтүү улуттун белгилери деп ойлойм. Бүгүнкү күнү ушундай эле талаптар бүгүнкү күнү биздин саясий системага да пайда болушу мүмкүн. Илим тармагына мисалы Илим тармагына болушу мүмкүн. Анткени илим тармагында мисалы бүгүнкү күнү эмне себептен Кыргызстандан бүгүнкү күнгө чейин Нобелге лауреат жок. Давайте биригип ушуга иштейлик. Давайте жакшы илим жолунда жүргөн адамдарды колдойлук. Арасынан табайлык, аларды көтөрөйлүк. Кыргызстан атынан Нобель лауреаты болсо, бул дагы Кыргызстандын мамлекеттүүлүгүнө дагы чоң салым болот. Нобель алды деп Кыргызстанды тааныйт дүйнө жүзү боюнча. Булар жөнөкөй эл эмес. Булардын арасында ушундай акылдуу адамдар бар, билимдүү адамдар бар деп. Ошол бак алтын медаль алгандарды деле ошондой эле болот. Андан дагы бийик мүмкүн эсептейт анткени. Экономика тармагында бүгүнкү кандай жакшы өзгөрүүлөр болуп жатат. Темир жол курулат деп атат. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан ар түрдүү пикир болуп атат, бирок мен оюм бул тарыхый чоң иш болот. Кыргызстан туңгуюктан чыгып дүйнө жүзүнгө чыга алат. Ана ГЭС курулуп атат, азыр Кудай буйруса, жолдор курулуп атат. Экономика багытында Кудай шүгүр азыр жакшы нерселер болуп жатат. Бирок эми ушундагы башка, сиз айткандай багыттарга дагы, башка тармактарга дагы таасир берип, эң негизгиси фундаменталдуу бул саясий фундамент түзө алсак мамлекетибизде ар дайым тынч болот, ар дайым стабилдүү болот, ар дайым бир кандай тобокелдиктерге барбайт. Бүгүнкү күнү мен ойлойм ушул колубуздан келет ушул. Азыркы биздин ажолордун колунан келет. Азыркы жогорку кеңеште отурган парламенттардын колунан келет. Акылбек Кусенбековдун колунан келет. Ушуну дагы ойлош керек деп мен ойлойм. Ушундай убакыт келди. Көчмөн оюндары мына көрсөтүп атат, Кыргызстан кыла алат, колунан келет. Казакстан азыр таң калып атат Кыргызстанга, Турция таң калды, эртең Өзбекстан таң калат. Андан кийин дагы чоң мамлекеттер таң калат. Таң калтырып берелик. ишеним пайда болуп атат. Өзүнө өзү ишенгенде албетте ал абдан чоң эме болот. Допингден дагы күчтүү нерсе. Анткени аң сезим өзгөрөт. Аны ишенгенде мен аны жасай алам, жете алам дегенде ийгиликтер чын эле болот. Отура берсе, бул бизге мүмкүн эмес, ага жете албайбыз деп отура бергенде эчтеме колдон келбейт албетте. Албетте, сиз туура айтасыз. Бул жерде ишеним негизги, сиз айткандай ишеним. Анан албетте бу жерде реалдуулук да бар. Реалдуулук бар, аны дагы эсептеш керекпиз. Бирок бүгүнкү күнү Кыргызстан мамлекетибиз Кудай шүгүр ушул 33 жылда бир кандайдыр мындай бир жакшы бир өнүгүү мындай эмеде өнүгүү толкунуна келип, азыр өнүккөн убактысында турабыз. Ушул убакытты туура колдонуп кетсек, эртең келечегибизге ушул таасир берет. Эгер ушул убакытты туура колдоно албасак, ошону эртең көрөбүз. Ушул убакытты, ушул алтын убакытты колдонуп кетиш керекпиз. Ушул саясий системанын институттарын куруп кете алсак, күчтүү болуп, алар бири-бирине мындай таасир кылбай турган кылып, мындай каттуу иштеп, баланс болуп, баягы бири күчөп кетсе, экинчиси көтөрүлө калган кылып туруп, ушундай система курулуп калса, ушул боюнча катып туруп калса, эртең Кыргызстандын алдында эч кандай бир кандайдыр тобокелдиктер, кандайдыр жамандыктарды өтүп кеткенге мындай күчтүү машина кура алабыз. Эгер биз мурдагыдай эле кете берсек, бул убакыт бүтөт. Өтүп кетет. Мүмкүнчүлүктөр өтүп кетет колубуздан. Азыр тарыхта кала турган мүмкүнчүлүк бар. Именно тарыхты жаратып атабыз азыр Кудай буйруса. Көчмөн оюндары аз дагы жакшылыктар болот азыр Кудай буйруса. Бирок ошол убакытта аз колдонуп кетиш керекпиз. Ушу менен ушул көчмөндөр ою аркылуу бул прецедент, бул жол кыла алат экенбиз. Кичине аракет кылыш керек экенбиз, кичине элдер менен иштеш керек экенбиз, барлаш керек экенбиз. Өзүбүздүн мурунку тарыхыбызды дагы сабак катары алыш керекпиз, унутпаш керекпиз эмне болгонун. Ошонун негизинде аз түптөп кетсек, эми билбейм, баягы Турцияда Ататүрк Кемаль дегендей кишилер бар эле. Ошого окшогон бир Дэн Сяопин деген киши бар. Ал мамлекетке барсаң, аларды ар дайым сыйлашат, урматташат. Ошого жетсек болот бүгүнкү күнү. Тарых деп кетпедиңизби? Советтик мезгилден тартып биздин тарых аябай басмырланып келген. Булар көчмөн болчу, артта калган деп, тиги батыштагы Тойнбинин классификациясы бар эмеспи? Цивилизациялардын тизмеси. Ошондо көчмөндөрдү булар жетесине жете албай калган коом деген
аны даже эмелердин тизмесине киргизген эмес, кошкон эмес цивилизациялардын тизмесине. Тарых болсо таптакыр артта калган, баягы байыркы тарыхтарды карабайт, мактанабыз баягы 3000 жыл болгон деп. А бирок изилденбейт ал жерлер. Изилдеген кээ бир адамдарга каршы чыгышат. Негедир биздин өзүбүздүн тарыхчыларыбыз. Ошол нерселердин баарын жоюш керек. Мына ушул дух менен, мисалы үчүн, анткени советтик мезгилде тетиги Москва, Ленинграддагы окумуштуулар, ошолордун окуган биздин окумуштуулар баары эле биз мына 17-чи кылымдарда эл болгонбуз. Ага чейин жөн эле бир жапайы болуп жүргөнбүз деп да, 9-чу кылымдагы каганат канча миллион чарчы километрди ээлеген, аябай таасирлүү болгон Азербайжандын ошол кездеги атактуу акыны Низами мактап жазганда кыргыздарды. Ушундай эл бар. Алар баягы чыныгы мамлекет түзүп койгон деп. Анын баарын ыргытып салып эле биз мына 17-чи кылымда гана эл болгонбуз. Чыныгы мамлекеттүүлүккө мына советтик мезгилде гана жеттик. Жазмабыз дагы советтик мезгилде пайда болду деп, Орхон жазмалары кыргыздык болуп чыгып атпайбы азыр. Орхон менен Енисейдин өрөөнүндөгү жазмалар баягы ташка чегерилген. Ушул жагынан дагы бир биздин немелерге, тарыхчыларга мүмкүн түрткү болот мына сыяктуу окуялар. Албетте, бул чоң түрткү болот, көчмөн оюндары. Мен ушул мага ушундай мүмкүнчүлүк болгон, жашоомдо, тагдырымда Алтайга баргам. Алтайга барып калып, ошол жердеги музейлерге баргам. Музейлердеги китептерди окусам, мен түшүндүм. Кыргызча эле жазылган сөздөр экен. Кыргызча эле. Ал жердеги Алтайдагы аталыштар кыргызча экен. Бийск деген шаар бар экен. Ошол Бийск деген шаар, ошол жерде бийлер биригип алышып, Орусия келгенде ошол жерде өтө чоң согуш болгон экен. Анткени ошол жерде Бийск деп коюшкан экен. Булар борбор ошол жерде топтолгон деп. Бирюзовая Катун деген жер бар экен. Аны болсо Береза деген сөздү коштур да, бирок негизги сөз Катын деген сөз экен. Катын деген бул улуу аял деген сөз экен. Ушу башчы аял экен. Ушундай жерлер көп экен. Албетте ошол жерде жүргөн орустар деле бизге айтып атышты, силер Кыргызстандан келдиңер, бул силердин жериңер деп бизге ачык эле айтышты. Ушул жерде силер менен согуштар болгон өз учурунда, Россия империясы чоңоюп атканда деп. Ушундай көп тарыхый нерселер бар экен. Ошол эле Ирандын музейлеринде, Ирандын архивтеринде кыргыздар жөнүндө көптөгөн маалыматтар азыркыга чейин ачыла элек. Индияда, Кытайда алардын архивтери сакталып, бүгүнкү күнгө чейин ачыла элек. Алар болсо керек болсо ошол эле Москвадагы, Санкт-Петербургдагы, ал жактагы көптөгөн архивтерде Кыргызстан тарыхы боюнча маалыматтар бүгүнкү чейин ачыла элек. Албетте ушу көчмөн оюндары бул жерде ушу көчмөн элдери ийгиликтүү элдер экенин көрсөтүп атып, ал илимге дагы тарых таасир берет деген ишенич бар. Анткени бул түрткү болуп, импульс болуп, мүмкүн азыр биздин передачабызды көрүп аткан жаштар дагы ушундай бир дух алышып, биз дагы ушу тарыхтарды ачайлык. Ошол аркылуу дүйнө жүзүндө Кыргызстанды таанымал кылайлык, негизи эле ушу көчмөн цивилизациясын таанымал кылайлык деген ой пикирлер пайда болушу мүмкүн. Мен оюмда биздин элибиз чынында өтө байыркы болгон, ошо жөнөкөй эл Кытайдын жанында жашай албайт. Бүгүнкү күнгө чейин кыргыздар бар. Канча эл жоголуп кетти. Ошо мен Кытайды да окугам, Кытайды көргөм. Бул Кытай деген бул баягы Европага окшош. Бул көп элдердин бириккен жери. Аны жалпылап эле Кытай деп коюшкан. Бирок аны карасаң, ар бир провинцияда өзүнчө эл жашайт, өзүнчө маданияты бар. Бирок аларды ушул кытайлар кандайдыр жол менен бириктирип алышкан. Бирок кыргыздарды бирикте алган эмес. Кошуп кеткен эмес. Биз жанында болгонубуз менен бул жака канча аракет болгон, канча бул жака келишкен аталыштарыбыз деле бар. Бирок кыргыздар бириккен эмес. Ошол эле Чыңгыз хан убактысында Монголия ушул жерге чейин келип, казак элдерибиз деле көрүп атышат. Чагатай улусуна Казакстан кирген, ама биз тарап Кыргызстан тоже мындай кирип-кирбей бир нерсе болуп жүрүшкөн. Бул дагы биздин мындай өзгөчөлүгүн көрсөтүп турат. Ушул нерселерди дагы эсептеш керек, эсептеп караш керек. Убактыбыз бүтүп калды. Мисалы үчүн казактар, башка элдер мактанат, биздин башчылар Чингизиттер болгон деп, Чыңгыздын тукумунан деп. А бирок кыргыздар Чыңгыз хандын тукумунан элдерди өзүнүн башкарууга жолоткон эмес. Туура. Убактыбыз бүтүп калды. Рахмат сизге. Бизде конокто Айболот Айдосов болду, саясат таануучу.
Рахмат сізге. Маске. Саламат болыңыздар.